Assalamu alaikum урматтуу достор. Азыркы учурда дүйнөдөгү эң акчасы көп адам Джефф Безос. Джефф Безостун байлыгы Өзбекстан, Кыргызстан, Түркменистан, Тажикстан ушул 4 мамлекеттин бюджетин бириктирип эсептегенде да көп. Джефф Безос ким? Жана ал кантип байыган? Ийгилик тарыхы. Толук аты жөнү Джеффри Престон Безос. Бул киши 1964 жылы 12 январда Американын Нью-Мексико штатынын Альбукерке шаарында төрөлгөн. Азыркы тапта 56 жашта. Джефф Безос 4 жаш курагында ата-энеси ажырашып кетет. Апасы болсо кубалык иммигрант Мигеля Безос аттуу мырзага турмушка чыгат. Мигеля Безос Джефф Безосту өз фамилиясын өткөрүп, өзүнүн баласындай чоңойтот. Джефф жаштыгынан эле китептерди көп окуган, аракетчил, изденген жигит эле. Анын өзгөчө жакшы көргөн нерсеси компьютерге ышкыбаз болгон. Биринчи жолу компьютерлер популяр боло баштаган кезде Джефф окуган мектепке да компьютерлер келет. Бирок аны эч ким колдонгондо билген эмес. Джефф болсо окуу убактысы бүткөн соң үйүнө кетпестен, башка балдарга окшоп футбол оюндарын ойнобостон компьютердин иштешин өздөштүрө баштайт. Жада калса мектеп бүткөнгө чейин мугалимдерден да кыйын билген. 1986 жылы Джефф Безос Принстонский университетинин электроинженердик жана компьютердик илимдер факультетини жогорку баа менен аяктаган. Университетти аяктаган соң өз кесиби менен дүйнөгө популяр болгон Уолл-стрит банктарынын биринде иштей баштайт. 1993 жылы Маккензи аттуу айымга 29 жаш курагында үйлөнөт. Ошентип иштеп жүргөн кезинде интернет деген нерсе пайда болгонун угуп калат. Безос көп китептерди окугандыктан көптөгөн нерселерге анализ жүргүзө алат болчу. Анын анализи боюнча жаңы эле пайда болгон интернет жылына 2300% ылдамдык менен өнүгүп, популяр болушун эсептеп баамдайт. Ошонон кийин интернет менен келечегим, мен издегенимди таптым деген Джефф Безос жакшы айлыкка иштеген жумушунан да кетип калат. Бүткүл энергиясын ушул тармакка жумшоону чечет. Интернет бизнеси кантип башталган? Кандай бизнес идея оюна келген? Джефф жашы өтүп калган кары картаңдардын барган сайын китептерди, журналдарды почта аркылуу заказ бере баштаганын байкап калат. Кантип интернеттен акча табам деген Джефф Безос почта аркылуу эмес, интернет аркылуу китеп сатууну пландаштырат. Ошентип 1994 жылы интернет магазин ачып, интернет бизнес баштайбыз деген планды атасына айтат. Өзүндө акчасы жок болчу. Атасы интернет эмне экенин түшүнбөйт. Кантип эле интернет аркылуу бизнес кылып акча табат экен деп кооптонот. Бирок кантсе да баласына ишенич артып, $300,000 бар акчасын Джефф Безоско берет. Джефф болсо аялы менен $300,000 чөнтөгүнө салып алып, Сиэтл шаарына кыялдарын орундатууга бет алат. Башында 2 программистти жумушка алат. Иштеген офистери ысык, кадимки эле унаа коюучу гараж болот. Америкада көптөгөн ийгиликтүү адамдар алгачкы жумуштарын гараждарында башташкан. Ошондуктан Джефф дагы бул жолду улантып гаражда баштайт. Дүйнөгө эң популярдуу, эң кымбат сайт интернет магазин гаражда жасалат. Жана аны Джефф Безос Amazon дарыясынын урматына атап коет. 1995 жылы интернетте алгачкы жолу Джефф Безостун Amazon.com аттуу коммерциялык сайты пайда болот. Джефф мыкты уюштуруучу болгон, адамдарга мыкты реклама кылуунун жолдорун жакшы билген. Интернет магазиндин өнүгүүсүнүн сыры китептерди өздөрү үйлөрүнө доставка кылып, алгачкы жолу жаңылык кылган. Ал адамдарга биздин сайтта эң көп китеп бар, эң арзан баада сатылат деп реклама кылган. Amazon интернет магазини 1995 жылы ачылган болсо, 96 жылдын аягына чейин миллиондогон нускада китеп сатышат. Бизнесин дагы да чоңойтуу максатында инвесторлорду чакырат. Алардын акчасына көптөгөн компьютерлерди, техникаларды алып, ол чойгон чыгашаларды кылат. Инвесторлор Джефф кетирген акчаларды көрүп, кокус банкрот болсок, иш жүрүшпөй калса, Amazon дефолтко учурайт деп кабатыр болушкан. Себеби канчалык көп товар сатылса да, инвесторлор киреше алган эмес. Түшкөн кирешеге Джефф жаңы ишчилерди, жаңы техникаларды кайрадан эле сатып ала берген. Бизнес аналитиктер болсо инвесторлорго
Amazon банкрот болот. Чыгашасы көп, кирешеси жок бизнес. Инвестиция кылсаңар казинодо акча тиккен менен барабар деп жыйынтык чыгарып беришет. Азыр Джефф Безос бай адам. Ошол кездеги кыйынчылыктарын айтууга оңой. Бирок ал кезде Джефф Безостун бизнеси өнүгүп өркүндөп, чоңоюп кеткен эмес. Көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болгон. Аналитиктер айткандай эле 2000-жылдары кризис болуп, интернет бизнеси артка кетет. Кээ бир фирмалар банкрот да болгон. Amazon дагы банкрот болот деген прогноздор чыккан. Бирок Джефф Безос бул нормалдуу көрүнүш. 1-2 жылда чыдап турсак, кайрадан ишибиз көтөрүлүп кетет деп фирманы таратпастан, ишчилерин да кетирбестен инвесторлорду ишендирет. Айтканындай эле 2 жылдан соң Amazon фирмасы кайрадан тездик менен өнүгө баштайт. Китеп менен чектелбестен бардык товарлардын түрүнү кошо башташат. 400дөн ашуун фирмалар менен келишим түзүп, сайттар аркылуу сата башташат. Ошол жылдары Джефф Безостун байлыгы 10 миллиард долларга жетет. Бирок айдаган машинасы башында айдап жүргөн кичинекей Honda бойдон калат. Джефф Безостун ошол кездеги максаты киреше эмес, адамдарга тамыр жаюу болчу. Анын планы боюнча Amazonду чоңойтуп отуруп, Америка, балким дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдардын аудиториясын жыйноо болчу. Бир күн келип адамдар массалык түрдө товар сатып ала башташканда, бизге бир адамдан $1 түшкөндө эле саатына миллиондогон доллар киреше түшөт деп пландаган экен көрсө. Ал пландаганындай эле бүгүнкү күндө Amazon сайтына 250 миллион аккаунт регистрация болгон. Күнүнө Amazon'дун складына 3 миллиондон ашык фирмалардан товарлар келип түшөт. Amazon сайты чоң интернет магазин болсо, анын товарларды сактоочу, товарларды адамдарга жеткирүүчү системалары өзүнчө эле чоң бир темага айланат. Эгерде бул видео 30 000 просмотр жана 1000 лайк ала турган болсо, сиздер кызыксаңыздар комментарийге жазып коюңуздар. Amazon кантип иштейт, ошол тууралуу да видео чыгарганга аракет кылам. Улантабыз. Күн сайын Amazon'до бүгүнкү күндө 28 миллион товар сатылат. Жылына Amazon интернет базарынын таза кирешеси 18 миллиард долларды түзөт. Джефф Безостун өзүнө түшкөн киреше 14 миллиард долларды түзөт. Бүткүл Кыргызстандын бюджетин бириктирип кошкондо да 3 эсе көп акча табат достор. Amazon сайты аркылуу миңдеген адамдар товар сатышат, соода кылышат. Алардын арасында кыргызстандык мекендештерибиз да товар сатып, байыган жаштар да бар. Бизде Кыргызстанда эң чоң базар Дордой базары болсо, ал эми дүйнөнүн эң чоң базары Amazon интернет базары деп атасак да болот. Болгон интернет аркылуу үйүңдө соода кыласың. Джефф Безос 2017 жылдан бери дүйнөнүн официалдуу түрдө эң бай адамы болуп катталды. Бүгүнкү күнгө чейин планетанын эң бай адамы бойдон калууда. Анын байлыгы азыркы учурда 165 миллиард долларды түзөт. Бирок достор, Джефф Безос эң бай адам болсо да, анын үй бүлөсүндө суктанарлык көрүнүш болгон жок. 2019 жылы Маккензи айым менен 25 жыл бирге өмүр сүрүшкөндөрү менен ажырашып кетишти. Жубайы 4% Amazon'дун акциясын сот аркылуу өзүнө өткөрүп алды. 4% акция 39 миллиард долларды түздү. Анын мурдакы жубайы Маккензи Безос азыркы учурда планетадагы эң бай аялдардын арасында 39 миллиард доллар акчасы менен 3-орунда турат достор. Безос башында бай болсо да кичинекей Honda инип жүргөнүн айттык эле. Азыркы убакта ал Hondaсын такыр элесинен чыгарып койгон. Азыр ал 5 миллион доллардык биздин сом менен эсептегенде 400 миллион сомдук Lamborghini айдайт. Өзүнүн жеке самолету, яхталары, дүйнө жүзү боюнча көптөгөн кымбат баалуу үйлөрү бар. Урматтуу достор, сиздерден өтүнүчүм бар. 6 ай убакыт бою биздин каналда видео чыкпай калды. Каналыбыздын рейтинги ошого байланыштуу түшүп кетти. Көптү бил каналынын рейтингин көтөрүү үчүн комментарийге кандай гана видеолорду жазып койсоңуз, бул видеонун ссылкасын көчүрүп тааныштарыңызга таратып койсоңуз, сизге терең ыраазычылык билдирем. Каналга подписаться кнопкасын баса элек болсоңуз, аны басып коюңузду сунуштайм. Жанындагы коңгуроочону кошо басыңыз. Ошондо жаңы видео чыкса, сиздерге кабар аркылуу барат. Ал эми биздин каналда жалаң гана пайдалуу видеолор чыгат. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Урматым менен Дастан Абдрахманов.